жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар Мамасадыков, Нарматова, Алимжанова, Ражабалиев, Сарбагышев, Чойбеков, Жакышев, Алиев, Нурбаев, Кадырбеков, Райымбачаева, Ажибаев, Айдарова. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, эки комитет караган. Баяндамачы депутат Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич мыйзам долбоорунун демилгечилердин бири. Сөз баяндамачыга берилет. Замирбек Дүйшалиев сөз сизде. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам долбоорунун башкы максаты болуп, айрым айылдык кеңештердин төрагаларынын эмгек акы менен камсыз кылуудагы чек коюучу ченемди алып салуу саналат. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башка органдары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамын колдонуудагы редакциясына ылайык калкынын саны 20.001 кишиден кем эмес айылдык кеңештин төрагасынын кызмат орду үчүн эмгек акы төлөнөт. Ал эми калкынын саны 20.001 кишиге жетпеген айылдык кеңештердин төрагалары коомдук башталышта иштешет жана сессиялар өткөргөндүгү үчүн бир жол компенсация төлөм алышат. Белгилей турган нерсе, коомдук башталышта иштеп жаткан төрагалар мыйзамдар аркылуу бардык айылдык кеңештердин төрагаларына бирдей деңгээлде жүктөлгөн жумушту аткарышат. Ушуга байланыштуу айылдык аймак тургундарынын санына карабастан 2025 жылдын 1-январынан тартып бардык жергиликтүү кеңештердин төрагасына эмгек акы берилүү сунушталып жатат. Негизи максат ушул. Суроолор болсо жооп берейин. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыйновага сөз берилет. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу жергиликтүү мамлекеттик администрациядан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактырабыз жана аны биринчи окууга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз. Добуш берип коюңуздар. Рахмат. Аппарат каттоон ачыңыздар. Урматтуу депутаттар, добуш берүү болот. 81 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 73, каршы жок, баары 73, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Кийинки маселени карайбыз. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар Мамасадыков, Нарматова, Кадырбеков, Алимжанова, Чойбеков, Жакышев, Ажибаев, Ражабалиев, Икрамов, Нурбаев. Баяндамачы депутат Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич мыйзам долбоорунун демилгечилердин бири. Сөз баяндамачыга берилет. Замирбек Дүйшалиев сөз сизде. Рахмат, төрага. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башка органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзам актыларына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башка органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык шаардын мэрлери жана айыл өкмөтүнүн башчылары 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Жогорудагыларга байланыштуу көрсөтүлгөн мыйзамдын 2 статьясында 1 бөлүгүндө 4 деген сөздү 5 деген сөз менен алмаштыруу сунушталууда. Ошондой эле бул мыйзамдын 7 беренесинин 2 бөлүгүндө жергиликтүү кеңештин депутаттары өз ишин натыйжалуу жүргүзүү үчүн түзүлө турган шарттар белгиленип, депутаттардын колдонуудагы мыйзамдарды жергиликтүү кеңештердин иш тажрыйбасын окуп үйрөнүүсүн уюштурушат деп жазылат. Бирок жергиликтүү кеңештердин депутаттарын окутуу үчүн каржылоо булагы так көрсөтүлбөгөндүктөн бул багытта көптөгөн көйгөйлөр жаралууда. Ошондуктан 7 беренин 2 бөлүгү жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутууга жергиликтүү бюджеттин жалпы көлөмүн 1%дан ашпаган өлчөмдө каражат бөлүнөт деген сүйлөм менен толукталып жатат. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жергиликтүү өз алдынча башка органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына айыл өкмөт башчысына райондук маанидеги шаар мэрлеринин кызмат ордуна коюлуучу талаптар белгиленген. Мыйзамдын республикалык областтык райондук мэрлерге
46 беренин 1-bölümüne жана айыл өкмөтүнө 52 беренин 1-bölümüne өзгөртүү киргизүү менен жетектөөчү кызматтагы иш стажын 3 жылдан 2 жылга азайтуу сунушталууда. Ошондой эле жергиликтүү маселелерди ыкчам түрдө чечүүдө, аймакты социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө жана социалдык жактан коргоонун программаларын ишке ашырууда жана кээ бир учурларда шаар мэрлерине жана айыл өкмөт башчыларына жергиликтүү жарандардан башка талапкерлер чыкпагандыктан, ошондой эле жеринде маселелерди ошол жердин тургундарынан жакшы билбегендиктен көрсөтүлгөн ченемдерди колдонуу менен тиешелүү иштерди ишке ашыруу өтө оордук алып келүүдө. Жогорудагылардын негизинде жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын республикалык, областтык, райондук мэрлерге 46 беренесинин 3-bölümü 3 пункту жана айыл өкмөтүнө 52 беренесинин 3-bölüгүнүн 3 пункттарын күчүн жоготуусу сунушталууда. Мыйзамынын 55 беренесинин 3-bölüгү жаңы редакцияда сунуштап жатабыз. Себеби 2017 жылдын 31 январындагы номер 17 Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрине ылайык айыл өкмөтүнүн башчысы саясий муниципалдык кызмат орундарына кире тургандыгы көрсөтүлгөн жана айыл өкмөт башчысынын орун басары башкы кызмат ордуна тиешелүү жазылган. Ал эми колдонулган редакция эки кызмат ордуна тең бирдей талап көрсөтүлгөн. Ошол себептен мыйзамдарга шайкеш келтирүү максатында жогоруда өзгөртүү сунушталууда. Анткени айыл өкмөт башчысы жогоруда көрсөтүлгөндөй муниципалдык саясий кызмат орду болуп эсептелип, ал эми айыл өкмөт башчысынын орун басарынын кызмат мамлекеттик жарандык кызматка тиешелүү. Негизги максаты ушул. Суроолор болсо жооп берейин. Урматтуу депутаттар, азыр добуш берүү болот. Аппарат каттоону ачыңыздар. Каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун урматтуу депутаттар биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 70, каршы 1, баары 71, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Кийинки маселени карайбыз. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Депутаттар Мамасадыков, Нарматова, Кадырбеков, Алимжанова, Чойбеков, Жакышев, Сарбагышев, Ражабалиев, Нурбаев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Замирбек Дүйшалиевич, сөз сизде. Рахмат. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башка органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 27 беренесине ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына жергиликтүү маанидеги 25 маселе киргизилген. Мыйзам долбоорунун максаты болуп жергиликтүү коомдоштуктардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн өз кызыкчылыктарында өз алдынча ишке ашыруу, жергиликтүү маанидеги маселелерди өз жоопкерчилигинде чечүү жана алгалаган өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн укуктук негиздерди өркүндөтүү саналат. Мыйзам долбоорунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алардын аймагында жашоо турмушту камсыздоо, тутумун иштетүүнү жана өнүктүрүүнү уюштуруу, аймакты социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына берилген жергиликтүү маанилүү маселелерди иретке салуу үчүн укуктук шарттарды түзүү каралган. Мыйзам долбоорунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алардын аймагында жашоо турмушту камсыздоо, тутумун иштетүүнү жана өнүктүрүүнү уюштуруу, аймактык социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүү үчүн укук шарттарды түзүүгө багытталган бир катар өзгөртүүлөр киргизүү сунушталып жатат. Негизги максат ушул. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Рахмат. Суроолор барбы? Негизи катары кабыл алып бериңиздер. Консенсус. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 69, каршы жок, баары 69, катталды 81. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар,